Садыр Нуркожоевич, урматтуу кыргыз элим, урматтуу журналисттер. Мен милициянын подполковниги Акжолов Абдыганы Жолдошевич. Мен сиздерге аргастан мажбур кайрылып жатам. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзам иштебейт. Адамдардын укугу төлөнүп тепселип жатат. Себеби мен 30 жыл милицияда иштеген кызматкер катары ачык айтам. Мен өзүмдүн укугумду 4 жылдан бери мыйзамсыз жумуштан алышкан үчүн коргой албай келем. Мен бүгүнкү күндө жазбаган арызым, барбаган эшигим калбады. Президент Садыр Жапаровга, башкы прокурор Зулушевга, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылдым. Бирок мага жалгандан жооптор келип, жыйынтык чыкпай жатат. Мени жумуштан мыйзамсыз бошотконунун себеби алардын жашырган кылмыштарын беттерине айтып, чындыкты айтканым үчүн мени бошотушту. Садыр Нуркожоевич, 2020-жылы Молдовановка сиздин ал акыбалыңызды сурап барганбыз. Акунбай Кошоев, Номонжан Аркабаев аксакалдар менен. Ошондо сиздин чайыңызды ичип отуруп, эмне деген сөздөр айтылбады? Мамлекетти чындыкты орнотобуз, мыйзамдуулукту алып келебиз деген сөздөрүңүз бар эле. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам иштебей, карапайым калктын, элдин, журттун укугу тебеленип тепселип жатат. Садыр Нуркожоевич, 31 жылдын аралыгында коррупция, мафия гүлдөп, күндөн күнгө өсүүдө. Себеби адилетсиздик, элдин укугу тебеленип, карапайым калк кыйналып жатат. Сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, коррупцияны, мафияны бетин ачууга жардам бериңиз. Биз дагы жөн карап турбайбыз. Биз дагы көмөктөшөбүз. Элибизге аба менен суудай керек болуп турат. Азыр калыстык, адилеттүүлүк, чындык. Ушул ишти көзөмөлгө алып, иликтеп, коррупциянын бетин ачайлы. Жардам бериңиз, Садыр Нуркожоевич.